Өтө чукул кабар тарап жатат. Бишкектик маньякты эстейсиздерби? Булактардын маалыматына караганда, ал СИЗО 1де өз өмүрүнө кол салган. Учурда КСИН бул маалыматка расмий комментарий берилек. Кумарбек Абдыров былтыр октябрь айында 17 жаштагы Айсулууну өлтүргөн деген шек менен кармалган. Ал бул кылмышты жана дагы бир нече фактыларды мойнуна алган. 2006 жылы 22 жаштагы Кумарбек апасы менен бара жаткан кызды темир таяк менен уруп телефонун тартып алган. Анын туугандары жабырлануучуга келип, апасынын жалгыз уулу экенин айтып, элдешүүгө аракет кылышкан. Натыйжада сот 5000 сом айыппул салган. 2011 жылы Орол айылында 1 ай мурда жоголгон кыздын сөөгү талаадан табылган. Ал 8 айлык кош бойлуу болгон. Кыз зордукталып, андан кийин өлтүрүлгөн. 2014 жылдын 10 мартында Бишкекте 19 жаштагы Камила Дүйшөбаева дайынсыз жоголгон. Аны 6 күн издешкен. Сөөгү Байтык айылынан табылып, кыз өзүнүн шарфы менен муунтулуп өлтүрүлгөнү аныкталган. Камиланын өлүмүнөн 3 күн өткөн соң Разаков көчөсүнөн 22 жаштагы МСны аттуу кыздын сөөгү табылган. Ал да зордукталып, муунтулуп өлтүрүлгөн. 2015 жылы ал кызды каналга ыргытып, артынан чоң таш ыргыткан. Таш кыздын колуна тийген. Кыз бир аз убакыт жаткандан кийин жолго чыгып, андан ары ооруканага жеткирилген. 1 жылдан кийин Кумарбек 12 жылга эркинен ажыратылып, кийин жаза мөөнөтү 7 жылга кыскартылган. Демек, бул дүйнөдө көпкө көппөй, азга чөкпөй, тегиз өмүр сүргүлө деген сөз. Кыйынчылык түшүп турган болсо, түшүнгөн эртеси жарыктык бар. Өтө каттуу сүйүнүп бараткан болсоң, акылыңа келгин, бул да бүтөт дейт. Жанагы Сулайман алейхиссалам шакегинде жазылгандай. Өтө каттуу кайгырып атканда караса, бул күндөр өтөт дейт. Өтө каттуу кубанып атканда караганда айтат, бул да өтөт дейт. Баары өтөт. Өмүрбек Текебаев. Социалдык тармактарда Эпштейндин файлдары тууралуу жана эмне үчүн ал жерде менин фамилиям айтылып жатканы боюнча суроолор болуп жатат. Менин фамилиям эч кандай тизмеде жок. Мен Эпштейндин өзү менен да, уктумчулар менен да эч качан байланышта болгон эмесмин. 2017 жылы Вена шаарынан Бишкекке кайтып келген кезимде мен Алмазбек Атамбаевдин режими тарабынан камакка алынгам. Андан кийин өлкөдө саясий кырдаал курчуп, талапкерлерим бир нече митингдерди өткөрүшкөн. Эл аралык байкоочулар Кыргызстанды туруксуз аймак катары баалап, 2013 жылдагы сценарий кайталанышы мүмкүн экенин аналитикалык корутундуларда чыгарышкан. Дал ошол контекстте саясий тобокелдиктерди талдоодо менин фамилиям эл аралык аналитикалык материалдарда аталган. Кийинчерээк бул маалыматтар Эпштейндин файлдарында да чагылдырылган. Башкача айтканда, мени фигурант катары эмес, саясий фактор катары, байкоого жана эсепке алууга тийиш болгон адам катары карашкан. Эпштейн файлдарындагы аналитикалык же маалыматтык документтерде тарыхтагы ар кандай белгилүү инсандар да эскерилет. Гитлер, Сталин, Мао, Кастро, Мандела жана башкалар. Бул алардын бир нерсеге аралашкан үчүн эмес, аналитикалык институттар мисалдары, прецеденттер жана саясий моделдер менен иштешкендиктер ушундай болот. Ушак аянга жана ар кандай божомолдорго жол бербөө үчүн бул түшүндүрмөнү берүүнү туура көрдүм деген Өмүрбек Текебаев. Кутмандуу кеч, урматтуу кыргыз элим. Эми мен ким жөнүндө айткым келет? Мадумаров Адахан Кимсанбаевич жөнүндө айткым келет. Бул артында турган кичинекей эл мырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына $14,000 каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Эл мырзага оор диагноз коюлган. Эки бутунун ширагында малоберец сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр эл мырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы $14,000. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү, бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы каза болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар эл мырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма ар бир жардам эл мырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах эл мырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Ембанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер туугандар. Бул киши дагы төрөлгөн лидер. Мунуку табигат боюнча кичине башкараак. Бул киши боорукер эмес.
он более жесткий, более принципиальный, мындай аристократ деп койсок болот да, воин аристократ. Вот бир линия менен жүргөн эмеси бар. Мындай минута, секунда туда, секунда сюда деген бул кишиде түшүнүк жок. Ошул принцип менен жүрүш керек адам. Өзү да калп айтпайт, анан калпчыны да жаман көрөт. Ал мындай өзүнөн как воин да өзүнөн мына мисал үчүн бирөөнү уттурганды жаман көрөт. Он всегда любит побеждать. Уттургусу келбейт. Бул киши менен сүйлөшүш үчүн сен кичине амалдуураак болушуң керек. Бул киши бир уровеньде сүйлөшөт. Кичине слабенько болсоң басып салат. Да, аны үчүн лоббировать этип, ойноп, манан подходтап турган общий языкты издеш керек. А мындай бул киши менен договориться очень тяжело. У него свои принципы есть. Бул железный тартип менен жүргөн адам. Көп эмеден байкап жүрөм, какая у него принципиальность. А бул нерсеге эме көбүнө жакпайт. Потому что не совпадают. Бул киши немени ички улуттук саясатты орнотсо ушундай киши биз эркектердин, кыргыздын эркектеринин сапаты көтөрүлөт болчу. Эркекти накта эркек кылат болчу да, ушундай, ушунун принципинин саясаты менен. Кээ бирөөңөр мисал үчүн жанагы жазып калганыңар, сүйлөп калганыңарды угуп атам да, бул кишиде касиет бар. Бул кишинин возрасты, билимин, башындагы акчачы кичине сыйлап коюш керек. Эгерде сен бул кишиге алдына барып сүйлөш деген эч ким жок. Сен андай деңгээлге көтөрүлүш үчүн бул кишини түшүнүшүң керек. Ошондуктан унчукпай эле андан көрөк өзүңдүн алегиң менен алек болушуң керек да. Буга керек болсо, может быть, мен даже бул кишинин алдында ширеңке башмын. Ушундай эмеге басса, мисал үчүн, мен анда амалданып, мисал үчүн тилин тапмакмын. Эми мындай туура түшүнүш керек бул адамды. Мисал үчүн, вот у него нет, значит нет, да, значит да. Четкий ушундай дагы жолу айтам. Четкий, прямый позициясы бар. Бул дагы чоң баалуулук качество эркекке.